Аптештик болчу. Анан бирок ушундай кандай болуп ушул ооруга кабылып калдык, билбейм. Мен жалгыз бой энемен, 2 балам бар. Съемный квартирада жашайм, квартира снимать этем. Бул экинчи балам 10 жашта, ооруган кезинде 9 жашта болчу. 69 школа, гимназияда жакшы окучу, отличник болчу. Анан бирок ушундай кандай болуп ушул ооруга кабылып калдык, билбейм. Мен ушу Матраимов атындагы фондго терең ыраазычылык билдирем. Менин балам 1 жылдан ашып 2 жылга кетти. Приобретенная апластическая анемия болчу, 1 диагноз, 2 диагноз синдром Бада-Киари. В данное время ушул Москванын лечениясын алып атабыз. Ушу лечениясы дорогостоящий лечение болгондуктан, тем более азыр карантин убагында иштебей үйдө отургандыктан айына где-то 50 000 дарыга кетет лечение. Мен бухгалтер болуп иштейм. Зарплатам деле өз аз эле. Кайрылуу жасап ошонун негизинде ушул Матраимовдордун фонду баланын документтерин, анан обращение сурашты. Мен электронный почта аркылуу бүт бардык данныйларын жибердим. Матраимовдордун фондунун берген акчасы азыр как раз ушул айда алмакпыз. Ошого жетет. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. В дальнейшем дагы биз баскан лечениясын 2 айда бир жолу алып турабыз. Мындан аркысына дагы ушу муктажбыз лечениясына, дарыларына.